номер 21 Пушкин мектеби быйыл толук бойдон капиталдык оңдоп түзөөгө киргизилди. Лагерь, пансионат, санаториялар бардыгы жеке менчикке өтүп кеткен. Ошол азыр мен айтылган көчөлөр, мектептер толук бойдон Кудай кааласа, толук бойдон бүтөт деп мен сизди ишендире алам. Ушул 2025 жылы ушул аймакта эмне иштер болду? Ушул боюнча кыскача Төлөкөн айылдык аймактык башкарма башчысынын отчетун угайлы. Анда сөз Орозбаев Мирланбек Абдимиталиевич сизге берилет. Биздин Төлөкөн айылдык аймактык башкармалыгында 2025 жылы бир алгылыктуу көп иштер болду. Төлөкөн айылында айта кетсек 60 орунду балдар бакчасы ачылды. Ошондой эле Кыргызстан айылында Курбанбаев атындагы орто мектеп дагы ачылып, заманбап бүт шарттар менен окуучуларыбызга ачылды. Озур айылында, билесиздер, Озур айылында мектеп авариялык абалда болчу эле, ошол Озур айылында 3 кабаттуу заманбап бүт шарттары менен, ыңгайлуу шарттары менен ушул окуучуларыбыз үчүн мектеп ачылды. Билесиздер, Бодурташ айылында 5 кабаттуу санатория бар болчу. Ошол Жеңишбек Шермович барып, ошол жерде 77 миллион сомдук ошол сметалык база. Бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Эгер бүтүп калса, муниципалдык биринчи жолу ушундай санатория курулмак. Бул элдерге, балдарыбызга шарттар түзүлмөк. Ошол Озур айылында дагы балдар бакчасы жок, ушул балдар бакчалуу болуп жакшы болмок. Ошо ички көчөлөр дагы асфальт төшөлдү. Коңур жаз каналында 250 метр атайын техникалар менен каналдар, арыктар тазаланды. Азыр эми кириш сөздү жана ушул 2026 жылы эмне жумуш жасалып айтып отурушун? Ош шаарынын мэри Докторбаев Жеңишбек Шермовичке беребиз. Төлөкөн деп аталып калган, бирок бул сиздер ушул жерде турган аймак бул шаардын борборуна кирет. Шаардын центри так. Ушул мурдагы Калинин көчөсү азыркы мынакей Амур Темур болуп калды. Мамыров көчөсүнүн абдан акыбалы начар болчу, өзүңөр билесиңер да. Черемушка көчөсү, Черемушка почти жок болуп кеткен болчу. Черемушка жок, Черемушканы кайтып, сону заманбап шаарга айландырдык. Жолдорду кеңейттик, жолдорду оңдодук. Каналдарыбыз болсо вообще страшно болчу, өзүңөр билесиңер. Имам Саидов көчөсүн толук бойдон асфальттап, расширение кылдык. Андан сырткары тетиги Темирязова көчө, жанагы ошол жерде аксакалдар отурат, бирге жана мечит албадык беле. Ошол көчө такыр жок көчө, өзүңөр билесиңер. Ошол көчө тетиги Престиж байнага чейин чоң 4 тилкелүү заманбап сонун жол болду. Андай жол Ошту Бишкектин жолу андай кең эмес. Мирлан мырза болгон иштерин баарын силерге айтып кетти. Кудай кааласа мен мынакей үстүрттөн мындай болгон иштерди айттым. Эми урматтуу туугандар, сиздерге мындай Кудай кааласа мына быйылкы жылы боло турган иштер боюнча бир аз кыскача токтолуп кетейин. Ушул мектептен баштайын. Кудай кааласа мына номер 21 Пушкин мектеби быйыл толук бойдон капиталдык оңдоп түзөөгө киргизилди. Кол чаап коюшсаңдар болот. Быйыл Төлөкөн Акбура 2 конушунда 40 гектар 700 орунду жаңы мектеп салынат. Өткөндө биз барып көрүп келдик. Төлөкөн 1де ФАПтын жаңы имараты курабыз, Кудай кааласа. Маданият тармагында Төлөкөн айылдык аймактын башкармалыгында маданият үйү, ошо шаарга караштуу лагерь, пансионат, санаториялар бардыгы жеке менчикке өтүп кеткен. Бир дагы ошол муниципалдык балдар эс алуучу жай жок. 200 орунду биздин санаторий курулат. Буюрса тынабы окуу жылы аякташы менен бүт биздин мектеп окуучулары колунда шарты жок, колунда бир аз кыйналган үй бүлөлөрдүн баарын ошол жака биздин балдар барып дем алышат. Андан сырткары ошонун ылдый жагында Салкунтөр деген биздин дагы пансионат бар болчу. Ал дагы тилекке каршы жеке менчикке өтүп кеткен болчу. Аны дагы толук бойдон биздин муниципалитетке өттү. Буйруса май айынын этегине чейин ал жерде дагы толук бойдон оңдоп түзөп биздин балдардын мынабы дем алыш күндөрүнө майдан 3 айда июнь, июль, август 3 айында толук бойдон биздин балдар дем ала турган шарт түзөбүз. Быйыл Кудай кааласа 100 километрге жакын жолдорду салсак деп пландаштырып турабыз. Жалпы
16 kilometr, почти 17 kilometr asfalt төшөө быйылкы жылга каралды. Урматтуу шаардыктар, эми силерде жалпы былтыр 2025 жылы сиздердин аймакка 1 миллиард 400 миллион сомдук каражат сарпталды. Сиздерге сөз берип асфальт төшөлөт деген көчөлөрдүн 100% барын аткардым. 100%. Ошол азыр мен айтылган көчөлөр мектепте толук бойдон Кудай кааласа, толук бойдон бүтөт деп мен сизди ишендире алам. Азыр сунуш өтөт. Биз шаарга кошулгандан бери биздин аймакка мынчалык иш болгон меселе спрос жок эле бата берип бүтүрүп коелу деп атат. Азыр мына собраниядан кийин мен сиздин ишин алып кетем. Ушуну биз менен барып эле көрүп бересиз, накалды эле айтып коеюн. Ошол сайыбыз дагы эле чукул арилер үчүн болуп калды. Бизге келсе баары жууп кетет да. Mına bizim Aydar Klinika'mızın canında 3 etay sızdayanız var. Şunu bizge klinik alıp verseniz, ellerge жетиштүү жашоодо жакшы кылып коşулат эле да. Bir dagы согушение кулганга мүмкүн эмес экен. Бул санитардык нормалардын эрежелерине туура келбейт экен. Ошондуктан ал жерге бир гана бак болот экен, поликлиника мурда болбойт экен. Поликлиника маселесин биз башка жерге карап атабыз бүгүн күндө. Ош шаарына эмес, Ош немесине алтын куш колду. Ушуну баптап алайлы. Ушуну кылган иштердин баардык астыга жылдырып, кош кабатына бирге жүргөндөргө силерге да рахмат алсындар. Көкөм менен келгениңизде биздин айыл өзү айтмакчы Бангладеш болуп калды. Азыр күндө мөбөжөмүш базары пробка. Улай, башка газдарыбыз тубар алынган 1 жылдан бери жатат жерсиңер. Ошо газдарды бюджеттен карап берсеңиз. Быйыл Кудай кааласа, мына былтыр 3 көпүрө салып бердим. Бир жактан акилектеп 5 эмени жол кылып бердим. Берги Жолом Мамытов атында парк жасап бердим. Бар ошо силер дем аласыңарбы ошол жерге? Берги жанагы чоң жол жасап бердик. Иш жакшы эле болду. Эми наркы 40 гектар жердин жегенер туура абдан жолу жаман аяр. Абдан. Кудай кааласа быйыл аракет кылабыз. Жана мектепте ошол жерде бир 5 көчөнү аракет кылабыз. Мен өзүм барып жеринен көрөм. Качан болбой туруп алам, макулбу? Анда ол базарда вопрос чечилип койсоңуз биздикиче. Улай баттак пробка, уруш, жамжал. Себеби былтыр көкүм бий жапканда биз ошол жолду пайдаланганбыз. Силердин жолу бар. Ошондо биз сөз бергенбиз, быйылкы жылда киргизилген жол. Ирвандан жол бар. Кыска жол түштү да. Алардан кеткен 2 лоток биздин көчөгө бурулуп калгандары ансыз деле жаан чачында селдин астында кала берет. Калмамак Туташев көчөсү. Ошол мектептин месасына алып берип туруп, мектеп салып берсең. Гуманитарлык мектебине аз барсаңыз 6 класс бар, же 7 бар. Ар биринде 30-35 окуучу окуйт, 1-класс. Ойдон ким билим алат? Кошумча имараттарды куруу, аларды капиталдык ремонттун көрүп, быйылкы иш планга киргизилген. Ал эми кирбей калган мектеп садиктерин бар жеринде көрүп, карап көрөбүз чек. Бизде диханкыша боюнча кандай маалымат жок. Мына мен болсо эле баягы айында суроо берип ушундай. Суроо ошол жерге бир баар бермен жол урсам. Ош шаар чоң экен. Абдан чоң. Кайсы бирин басасың асфальты? Кайсы жерге барсаң асфальт? 50 жылдан бери асфальт төшөлүп атат. Акырын аракет кылдык. Кудай кааласа былтыр 100 км асфальт басты. Жобалак боюнча канализация долбоор былтыр башталган. Быйыл азыр 2 этап менен башталган. 2-чи этабын долбоорлор бүтүп калды, алда ошо жумушу жүрүп жатат. Быйыл аяктап ишке киргизебиз. Негизинен ушул транспорт маселеси. 9-чу линияны азыр ушу жеринен узартып берди, 2 жактан өтөт, барып тактап узатканы сүйлөшүп узатканы аракет кылабыз. Барып көрүлө жеринде. Ошол көбөйткүлө. Силер жооп берет. Негизинен азыр бериз айтты, жерине Акбура 1-3-4кө и Кыргызстан Бирлешкен Айылдарына барабыз. Андан соң дагы келиңиздер, аксакалдар бата бериңиздер. Баатыңар ден соолуңарды берсин. Ушундай ынтымакта бири-бирибизди урматтап, бири-бирибизди сыйлап, жакшы иштеп жүрөбүз. Аллаху акбар. Жогору барыңыздарга.